кантип теледебатка чыкпаган, эл менен жолукпаган менин округумдагы кээ бир талапкерлер утуп кетишти. Бул шайлоодо добуштарды сатып алуу деген ыкмалары да өзгөргөн окшойт. Шайлоо негизи ачык, айкын, таза өттүбү? Ар бир мен менен чыккан оппоненти менен, азыр утуп келген, ар бир менен мага дебат уюштуруп бергенде мен элди да кызыктырып, мен бул шайлоодо жеңип кетмекмин. Парламент бул коомдун күзгүсү да. Бүгүнкү күндөгү кыргыз элинин жагдайы, шарты ошондой экен. Кыргыз элинин бардыгына белгилүү жакшы ырларды, ырсаптарын жазган адам бүгүн кагаздан окуй албаган адамга утулуп калды. Парламенттик башкаруу системасын жактайм өзү. Анан парламентте ар түрдүү болуш керек, пикирлер болуш керек. Идеялардын, программалардын, күчтүү саясатчылардын күрөшү эмес, караандай арам акчанын күрөшү болду. Мени өкүндүргөнү ошо болуп атат. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өттү. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун асуудан алынган баштапкы жыйынтыктарын жарыялап жатат. Белгилей кетсек, өлкө боюнча 30 шайлоо округу түзүлгөн, ар бир округтан 3төн депутат шайланып келет. Биз бүгүн талкуу берүүбүздө шайлоо кандай өттү? Ушул теманын айланасында сүйлөшөбүз. Биздин студиябызда конокто борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев менен 23 округтан талапкер катары катталган Мавлян Аскарбеков болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер биздин студиябызга. Алгачкы эле суроомду ушул Узарбек мырза сизге узатсам, негизи эле шайлоо күнү добуш берүүнүн жүрүшү боюнча жалпы бааңыз кандай? Негизи эле ушул техникалык, уюштуруучулук кыйынчылыктар кайсылар болду? Рахмат сурооңузга. Жалпысынан шайлоо күнү 30 ноябрда шайлоо мындай бир калыпта тегиз өттү десек болот. Албетте жарандардан, талапкерлерден же өкүлдөрүнөн ар кандай сигналдар келип түшүп атты бизге. Кайрылуулар кээ бир жерде жана үгүт иштери жүрүп атат. Билесиздер, кээ бир жерде жана добуштарды сатып алып атат деген маалыматтар келип түшүп атты. Ал эми биздин борбордук шайлоо комиссиянын ошондой эле жерлердеги уюштуруудагы комиссиялардын жанагы жабдуулары баардыгы эле мындай иштеди жакшы. Анткени аба ырайы деле мындай жакшы болуп турду. Мурунку шайлоолордо баягы суукта иштебей калыптыр дегендер болчу. Андай болгон жок. Электроэнергия менен деле камсыздоо, байланыш камсыздоо, интернет байланыш баардыгы мындай жакшы болду. Бир-эки участоктарда жанагы ал жерде адам фактору деп койсок болот. Иштетип атканда 1-2 мүнөткө, 3 мүнөткө кичине оборудованияларды иштете албай калган убактар болду. Бирок ошол маалда техниктер барып же болбосо онлайн байланыш менен кошуп берип атышты. Ошо менен кечке чейин мындай жаңы жабдууларыбыз кынтыксыз жүрдү десек болот. Анан чет өлкөдөн добуш бергендер деле баардыгы мындай жакшы жүрдү. Жакшы, Мавлян мырза, негизи шайлоонун жыйынтыгы сиз күткөндөй болдубу? Шайлоонун жыйынтыгы мен күткөндөй болду. Мен божомолдогондой болду. Жеке менин округуман ким жеңери алдын ала белгилүү болгон. Кандай жол менен жеңери дагы белгилүү болгон. Мына так мен ойлогондой эми бир топ саясатчылар барлык округтарда ким жеңери анык экенин биз баштан эле билгенбиз. Бул деген ошо шайлоо ачык өтүп, шайлоо таза күрөштүн артынан эч ким билбей мына чыныгы ушу күрөштөн, ачык күрөштөн утуп келди талапкер деген эмес. Баягы элди баардыгы билген, кайсы факторлор таасир эткенин баарын билген талапкерлер утуп келгенин айткым келет. Негизи сиз өзүңүз ушундай шайлоо болоорун билгенсиз буга чейин эле, жыйынтык ушундай болоорун билгем деп атпайсызбы? Кандай жолдор менен утканын дагы деп, мисалы кандай жолдор менен? Эми мен бир-эки эле мисал айтайынчы, бир элеги. Кыргызстандын баардыгы билгенде Жалал-Абадтан ким утарын? Же эч ким билген эмеспи? Баарыбыз билгенбиз. Же мисалы бир-эки фактын айтайын, бир-эки конкреттүү фактын айтайын. Кантип теледебатка чыкпаган, эл менен жолукпаган
эл менен да такыр жолуккан эмес. Менин округумдагы кээ бир талапкерлер утуп кетишти. Бул суроого ким жооп бере алат мисалы? Бул мындай нормалдуу, адекваттуу өзүн сыйлаган мамлекетте мындай көрүнүш жок мисалы. Шайлоодон утуш үчүн эмне кылышың керек сен? Дебатка барышың керек, элдин алдына чыгышың керек, эл менен жолугушуң керек, программаңды, идеяңды айтышың керек, үгүттөшүң керек да. Жок, деги тиги штабынан чыкпай эле утуп кеткен талапкерлер менин эле округумда эмес, башка округда дагы абдан көп болду. Анан бул суроого баарыбыз эле жоопту билебиз. Мен негизгини айтайын. Негизи шайлоо бул 3 компоненттен турат. Биринчиси эл шайлоочу, экинчи бул талапкер, үчүнчү бул ошонун уюштура турган борбордук шайлоо комиссиясы. Мен баягы калыстык үчүн айтып коеюн, салыштырмалуу бул шайлоодо бийликтин талабы менен борбордук шайлоо комиссиянын техникалык жабдуулары жакшы болду. Бул шайлоодо административдик ресурс, башкача айтканда акыркы 20-25 жыл акчага чуркап жүргөн биздин мугалимдер, башка мамлекеттик кызматкерлерге толук тыюу салынганы абдан жакшы болду. Мен баягы калыс болоюн, дагы неметип жүрүшпөсүн, мен калыс болоюн, жакшыны жакшы, жаманды жаман деп айтайын. Баягы антпесек, баарыбыз эле мактап укмуш болду, сорун болду деп берсек, биз түстөн түз бир жакка кирип кетебиз да. Ошондуктан мен мына ачыгын айтып атам. Техникалык жагы жакшы, уюштуруу жагы жакшы. Бийликтин жанагындай административдик ресурсту колдонбогула деп тыюу салганы абдан жакшы болду. Бирок мына ачыгын айтайын. Ошонун бардыгы шайлоонун негизги жыйынтыгына таасир эттиби? Эткен жок. Ушундай эле шайлоо, ушундай эле жыйынтыктар менен 20 жыл баштап эле болгон. Ал жакта методдор башка болгон. Башкача айтканда административдик ресурсту колдонушкан, кече президент айткан каруселди колдонушкан, сатып алууну колдонушкан. Бирок ошол эле надандар бүгүн башка методдор менен келип утуп кетишти. Башкача айтканда 20 жыл шайлоо баштагандай болсо, бүгүн деле ошондой. Жанагындай позитивдүү өзгөрүүлөр реалдуу жыйынтыкка таасир этпей жатат деген сөз. Мен да бир жолу айтайын. Бүгүн утуп келген коррупционерлер, элдин алдына чыкпаган, дебатка чыкпаган адамдар 20 жыл башта кантип утса, азыр деле ошентип утуп атат. Болгону жолу башка. Бир жолу бул 1000 агитатор. Бул ондогон миллион сом кетиришти ал жака. Түркүн методдор менен, түркүн жолдор менен. Анан эми мен жана жакшы жактарын айтып кеттим, бирок негизги жыйынтыгы баягы эле адамдар келип жатат, баягы эле жолдор, башкача жаңы жолдорду таап. Жакшы. Узарбек мырза, сиз бул пикирге кошуласызбы? Негизи эле бул шайлоо процесси кандай өттү? Эми биз уюштуруу маселесине көп көңүл бурабыз. Анткени биз ошол мыйзамдардын талабына ылайык шайлоону уюштуруу органбыз да. Ошондуктан анан албетте административдик ресурс деген такыр эле болгон жок деп айта албайбыз. 1-2ден фактылар болуп, биз аларга чара көргөн болду. Маселелер прокуратурага чара көрдү. Кабинет министрдин председатели айтты, 3-4 кишини кызматтан алдык депчи. Бирок мурункудай эмес, туура айтып атат. Бул шайлоодо жанагы добуштарды сатып алуу деген ыкмалары да өзгөргөн окшойт. Анткени жерлерден эми баягы ооз-эки угуп атабыз биз деле. Бирок факты керек бизге, баягы подтвержденный тергөөнүн жыйынтыгы мененчи. Анан андай жагдайларда жок эмес да. Бирок жанагы дебаттарга барбай койгон боюнча мен өзү ойлоп атам, ушу кийинки шайлоого бир өзгөртүү киргизип, ушул дебаттарга сөзсүз катышуу керек деген үчүн энди мамлекеттен буга каражат бөлүнөт, эфир берилет, бекер. Анан эми ушул парламент деген бул коомдук площадка да. Киргизсе болбойбу? Себеби азыр социалдык тармактарда чын эле талкуу болуп атат да ушул маселе боюнча. Мен айтып атканым, бул коомдук площадка да, аябай чоң мамлекеттик орган, жогорку кеңеш деген. Ошол жерге барганда ошол өзүнүн оюн, пикирин, элдин талабын сүйлөй алабы деген дараметин көргөзүш керек да ошол дебаттар аркылуучу. Элдер ошо менен тандоо жасаш керек. Жана элге, шайлоочуга
мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Анан ошону мамлекет тарабынан түзүп берип атат. Биз уюштуруп берип атабыз, борбордук телеканалдар бардыгы. Бирок өкүнүчтүүсү көбү барбай атышат. Качып дегендей эле барбай атышат. Же болбосо ким билет, эми өзүнө ишенип оппоненттерин баягы теңин албай барбай аткандар да барбы. Бирок ушуну мындай милдеттүү түрдө кылып мыйзамга киргизиш керек экен ушул жагынчы. Анан калганын болсо жанагы уюштурууда шайлоочулар менен талапкерлерди жолугушууну уюштурууда өздөрү эле талапкерлердин бир 5-10 тарапташтары барат экен. Ошондо 6-7 талапкер барса бир 50-60 киши чогулуп эле болду. Башка мындай кызыккандай да эле болбой атат да эмнегедирчи. Биздин бул бүгүнкү күндөгү саясий акыбалыбыз ушундайбы, чынын айтканда. Жанагы 37% келди. Аны дагы жанагы аралыктан добуш берүү ыкмасын пайдалануунун аркасында мен ойлоп аткам бир 50%га чейин көтөрүлсө керек деп. Бирок ошондо дагы бир шайлоочуларыбыз же мүмкүн баягы орусча айтканда яркий личностьтер көп болбой калдыбы, баягы илгерки 2000 жылдардагы биздин аксакал, азыркы аксакал болуп калышты, саясатчылардын жалындуу дебаттары болбой калдыбы, баягы кызыктырыпчы элди. Мүмкүн дегеним, ар кандай шарттар бар. Бирок жалпысынан эми бул элдин тандоосу кандай деген күндө дагы азыр 2 аптанын ичинде биз жалпы жыйынтыкты чыгарабыз, анан мандатын алып иштешет. Эми ушу жаңы шайланып келген депутаттар жалпы кыргыз элине ак жолтой болуп, жакшы мыйзамдарды кабыл алып, жакшы иштерди кылып иштесе экен деген тилек. Жакшы. Мавлен мырза, чын эле ушул 37% деген бул аз көрсөткүч да. Негизи эмне үчүн ушул элдин шайлоого болгон кызыгуусу жоголуп баратат десек болот да, бул көрсөткүчтөн уламчы? Эмнеден улам деп ойлойсуз? Элдин шайлоого болгон кызыгуусу жоголгон жок. Ошол шайлоо боло турган процессти бүгүн мамлекет тарабынан дагы элге жайылтуу, ачык дебаттарды уюштуруу болгон жок. Мына мен жеке 1-май шайлоо округунан чыктым, дебатка бардым. Мен 1-2 программды айта турган идеямды мен айтып чыккан. Интернеттен 50-60 миң просмотр, миң деген комментарийлер болду. Бир эле, бир 2 жер эле, кезилген жер элечи. Эгер жеке мына мага КТРдан бир нече дебат уюштуруп бергенде, менен ар бир менен чыккан оппоненти менен, азыр утуп келген, ар бир менен мага дебат уюштуруп бергенде, мен элди да кызыктырып, мен бул шайлоодо жеңип кетмекмин деген ишеним менен айта алам. Мына мага окшогондор жеңбесин, бирөөдүн таанышы, бирөөдүн жакыны, акчасы барлар, кнопканы жакшы баскандар, унчукпай сүйлөп отургандар жеңсин деген максат менен ушул кампания жабык. Дебаттар минималдуу түрдө өттү. Эми КТРден мен атайын көрдүм ошо кечинде эмнени көргөзөт экен деп. Эмнени гана көргөзгөн жок, бир Корейдин сериалын көргөзүп атат. Дагы бирдеке турмуш деген бир сериалды көргөзүп атат, бир нерселерди көргөзүп атат. Анан мен таң калганым ушу мамлекеттин өзгөрүүсү, мамлекеттин өнүгүүсү, парламент бул эртеңки ири чоң саясатчыларды даярдай турган мектеп деп дагы кабыл алыш керек. Себеби бизге эртең президенттер керекпи, жаңы президенттер? Жаңы премьер-министрлер керекпи? Жаңы министрлер керекпи? Анан парламентке адекваттуу, билимдүү, принципиалдуу адамдарга жол ачкандын ордуна мен бир-эки мисал айтайынчы. Кыргыз элинин бардыгына белгилүү жакшы ырларды, ыр-саптарын жазган адам бүгүн кагаздан окуй албаган адамга утулуп калды. Кагаздан жазып берген нерсени жөндөп окуй албаган адамга утулуп калды. Урматтуу кыргыз эли, бул сиздер түшүнүп атасыздарбы? Өмүр бою билим алган, доктор, профессор, Турцияда иштеген, Кыргызстанда бир нече ири университетте ректор болгон адам самсы жазаган 30-га чыга элек бир жаш балага утулуп калды. Бул трагедия эмеспи? Мен күйүп атам, урматтуу кыргыз эли, урматтуу бийлик, бул трагедия эмеспи? Бул трагедия эмеспи? 4 жыл Америкада жүрүп, келип туруп,
бир округтан утуп кеткен адам бар. Вообще өзүнүн туугандары менен учурашпаган ба, эми иш менен Америкада жүрүп, келип туруп утуп кетип атат да. 25 жаштагы бала утуп кетип атат. Эбегейдей чоң добуш алып. Анан ушул фактылар, мен эчкимди жамандабай элемин, барыңар азаматсыңар, жана окуу албаган дагы азамат, башкасы деле азамат, барыңар азаматсыңар, утуп кеттиңер. Мен утулдум, добуш алган жокмун. Бирок биз каяка баратабыз? Кыргыз мамлекети каяка баратабыз? Урматтуу бийлик ээлери. Парламентте атаандаштык күчтүү адамдардын отура турган жери да. Эми ошол жерге мен таң калганым, ошол жерге жол ачыклады, мүмкүнчүлүк бергиледи. Эми ушунун баарын көрүп, кайсы бала, кайсы кыз, кой мен билип алайын, кой мен умтулайын, мен буюрса окузам, бир нече тилде сүйлөсөм, принципиалдуу болсом, иштеп тажрыйба топтосом, кийин ушу парламентке барып мамлекетти өзгөргөнгө салым кошом деген мотивациясын толук талкалап, сен окубашың керек экен, сен эптеп акча табышың керек экен, эптеп бирөөдүн өкүл баласы болушуң керек экен, эптеп окуп албасаң дагы эптеп тырышып бирдеке кылып жолун таап, ошол жака кирип кетсең болот экен дегенге жол ачып атпайбызбы? Бул мамлекеттүүлүккө, мамлекеттин келечегине талкалоо да. Эми мен ушул жерде туруп шайлоо жөнүндө ондогон дебаттарга чыктым. Бүгүн дагы алдыңарда туруп айтып атам, урматтуу кыргыз эли. Түшүнүп атасызбы, биз каяка баратабыз? Бул өтө маанилүү нерсе, шайлоо өтө маанилүү нерсе. Озарбек мырза, негизи ушу шайлоочулардын активдүүлүгү боюнча жогоруда да айтып өтпөдүкпү? Анан активдүүлүгү негизи кайсы областтарда көбүрөөк болду? Анан себептери эмне болуп атат? Ошону айтып кетсеңиз. Негизи айыл жергесинде кичине активдүү болот. Бул Жалал абадта, ошол эле Нарында, Баткенде 47%га чейин келген округдар болду. Ал эми шаар жерлери Бишкек, Ош айрыкча. Бул эми баягы тарыхый көрүнүш десек деле болот. Бул илгертен ушундай экен. Союз маалында деле аз келишкен, Бишкекте, Фрунзеде. Азыр кийинки маалда билесиздер, могу Ленин шайлоо округдарында шайлоо болгондо 13% келип калбады беле. Анан бүгүн дагы кичине кызыгып, талапкерлердин ар түрдүүлүгү болуп, альтернатива болуп, бири-бири менен талаш тартыш болуп отуруп, мүмкүн кичине көбүрөөк келди окшойт Бишкекте делечи. Мурункуга салыштырмалуу. Бирок мен айтып атканым, мисалы 4 жыл мурун 31% келген экен республика боюнча, азыр 37%. Бул да кичине болсо да, бирок баягы көзгө көрүнөрлүк эмес да. Эми талапкерлердин үгүт компаниясы дагы кызыктуу болуш керек, эң негизгиси. Ошолор шайлоочуларды баягы жандандырыш керек. Анан Мавлян мырза айткан көйгөйлөрдүн орду бар, эби бар, бирок парламент бул коомдун күзгүсү да. Бүгүнкү күндөгү кыргыз элинин жагдайы, шарты ошондой экен. Ошондуктан алардын тандоосу, биз аларды сыйлайбыз. Сиздин жеке пикириңизде кандай парламент келиш керек? Менин жеке пикиримде парламент негизи мен ушу парламентаризм, парламенттик башкаруу системасын жактайм өзү. Анан парламентте ар түрдүү болуш керек, пикирлер болуш керек, ойлор болуш керек, көз караштар болуш керек. Бирөө улутчул болсо, бирөө социалист болуп, бирөө либерал болуп, ар кандай болуп, анан ошол жерде ошол көз караштардын кагылышуусу, көз караштардын талашынын аркасында чындык пайда болуп, анан алдыга өсүш жакшы болот деген пикирим бар. Жакшы, Мавлян мырза, ушул шайлоочулардын округ боюнча бөлүштүрүлүшү мындай тандоо эркиндигине же атаандаштыкка кандай таасир тийгизди? Негизи бүгүн өткөн шайлоо мыйзамы толук түрдө, концептуалдуу түрдө өзгөрүш керек. Мен билбейм, президентке ким барып кеңеш берип жатат. Урматтуу президент, шайлоо мыйзамы концептуалдуу түрдө толугу менен өзгөрүш керек. Бул бүгүнкү мыйзам, бул туура эмес. Менде сунуш, урматтуу президент. Сизге жана бирөө келип айтып атпайбы, онлайн добуш берүү баягы тиркемеден түндүктөн ушундай кылып койсок эле укмуш 80% болуп кетет деп, андай болбойт. Урматтуу президент, андай болбойт. Андай болбойт. Добуш
шайлоочулардын санын көбөйтүү, бул саясий процесс, ошол шайлоо процесси ачык, кызыгуусу, шайлоочулардын кызыгуусун арттыра турган саясий процесс болуш керек. Мына ошондо гана шайлоочулар онлайн болобу, участокторго барабы добуш беришет. Кызыгуу болбосо үйүндө жатып, колуна могу кнопканы басып койчу деп, ар бир кызматкер, борбордук шайлоо кызматкери барып, ар бир жаранга барса дагы баспайт. Себеби кызыгуу болбош жок, билбесе. Ошондон урматтуу президент, мен сунуш иретинде буга чейин жазган мыйзамдардын баардыгын жокко чыгарыш керек. Авторларын, депутат ошо качкы барларын баардыгын жакындатпаш керек. Дагы саясатчылар, коомдук ишмерлер, адекваттуу жаңы келген билимдүү депутаттарды кошуп, журналисттерди кошуп, чоң саясий топту түзүп, тапшырма коюп, 1 жыл убакыт бериш керек. Коомчулук менен, эл менен бизде кандай шайлоо мыйзамы керек. Мына ошонун толугу менен иштеп чыгып, бекитип, анан келе жаткан президенттик, анан башка шайлоолорду өткүзүүнү мен сунуштайм. Урматтуу президент, бул өтө маанилүү процесс. Кеп мен утулуп калганда эмес, мен буга чейин деле утулгам. Мына бүгүн дагы айтып атам. Кеп биздин мамлекетибиздин эртеңки келечегинде саясий күрөштүн артынан бизде жаңы кадрлар чыгыш керек. Программалардын күрөшү болуш керек. Эмнеге парламентке барам, мамлекеттик кызматка барам, мамлекетти башкарам, мамлекеттин жоопкерчилигин алам деген адам 10 жылдап саясатка аралашып даярданыш керек. Бул жөн эле келип көчөдөн 25 жашта болобу же 30 жашта же азыр мына кээ 60 жаштагылар акчасын салып келген андан эмес. Биз 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин, 20 жылдан кийин бизди мамлекетти алдыга ким сүрөп кетет деген маселени да коюшубуз керек, урматтуу президент. Кытайлар 30, 50, 100 жыл алдыга пландаштырат кадрларды. Си Цзиньпин төрага болгонго чейин бардык тепкичтерди өтүп келген. Эми Кытайдын системасы башка, мисалы. Европанын системасы башка. Ошол бул маанилүү нерсе да. Маанилүү нерсе. Мисалы Улуу Британияда атайын саясий элитаны дардай турган мектептер бар. Атайын баягы саясий партиялар бар. Мисалы Америкада да ошондой. Биз дагы бир тактап ошол жакта ойлонуп иш кылбайлыбы? Кеп баягы менин персонамда же башка адамда эмес да. Кеп биз 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин кандай адамдар президенттикке аттанат, кандай адамдар министр болот, премьер-министр болот, жогорку кеңештин депутаттары болот деген концептуалдуу суроодо турат. Азыр эптеп парламентти киргизип эптеп менин маселемди чечип алган, бул бүгүнкү эле күндүн маселеси. Бирок эң башкы маселе бул мамлекеттин эртеңки күнүндө. Ошого бир ой чаптырып, көз чаптырып, ойлонуп туура чечим чыгарыш керек. Мен дагы бир жолу айтайын, мына бул шайлоодо, мына мен түз эле айтайын жоопкерчилик менен, идеялардын, программалардын, күчтүү саясатчылардын күрөшү эмес, караандай арам акчанын күрөшү болду. Мени өкүндүргөнү ошо болуп атат. Анан Мавлям мырза жогоруда айтып өтпөдү, ушу шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү киргизиш керек депчи, мыйзамдарына. Сиз буга кандай комментарий бересиз? Эми бул реформа бир орунда тура бербейт. Зарылчылыгы барбы? Албетте бар, зарылчылыгы бар. Мисалы, бул жаңы биз шайлоо кече эле өтпөдү. Бул деле жаңы өзгөрүүлөрдөн кийин мына быйыл эле июндун 9-унда президент кол коюп, жаңы өзгөрүүлөр кирген мыйзам менен өттүк да. Негизи бир 3 жыл кеминде 3 жыл алдын ала мыйзамдарды өзгөртүп, мындай оюндун шарттары ачык, айкын болуш керек. Негизи саясатчылар, ошол талапкерлер, келечектеги болочок талапкерлер баардыгы билиш керек. Анан эң өкүнүчтүүсү, мына өздөрү кабыл алган, ошол 7-чи чакырылыштын бир 70-дей, 80-дей катышты го дейм, 90-дунчу. Анан өздөрү чалып сурап калышат да. Могу жер эмнеге мындай депчи, айланайын, өзүң кабыл албадың беле ошону? Өзүңөр кабыл алыңар да, мен эмес да. Анан мунуңар туура эмес го дейт да. Мүмкүн туура эмес. Эгер кайра шайланып келсеңер, ошолорго өзгөртүү киргизгиле деп айм. Азыр биз бул шайлоону жыйынтыктап алсак, өзүбүз отуруп, анализ кылып, буга чейин жазып да келип атабыз.
баягы майда болсо дагы бир сунуштарды берип, бул саясатта майда нерсе болбойт негизичи. Ошончо да башкаларга майда көрүнүшү мүмкүн, бирок ошол тартипти, ушул шайлоо кандай шартта өтүш керек экендигин бардыгын өзгөртө беришибиз керек да, эчтеке болбойт ал бир орунда турбагандан кийин. Анан эми бирок биз акыркы 30 жыл деп айтабыз, 20 жыл деп айтабыз, 15 жыл деп айтабыз, шайлоо мыйзамдарыбыз бир топ эле өзгөрүп калды. Анан бир топ эле чектөөлөр болду. Мисалы мурун концерттерди уюштуруп, спорт оюндарын уюштурган элди чогултчу да жана стадиондорго. Анан ошол жерде жанагы программалар айтылчу. Аны да тыюу салышкан, акчалуулар да уюштура берет экен депчи. Мүмкүн кайра азыр ошол замандын талабы болуп атабы, керекпи деп ойлойм. Фонду бар. Ошол фонд аркылуу каржылап концертин уюштурабыз, спорт оюндарын уюштурабыз, бирок ошол жерге элдер келип, жок дегенде угабы дегенин да ушу талапкерлердин программасын мүмкүн. Бул аябай эмес, принципиально эмес, бирок мүмкүнбү деген. Бирок бир топ пункттар бар мыйзамдарда, өзгөртүүлөрдү киргизип сунуштайбыз. Бирок эми мыйзамды биздин укугубуз жок инициатива көтөргөнгөчү биз ошол парламенттеги депутаттарга сунуштайбыз. Ушул мыйзамдарды мына могу жерлерин өзгөртүп киргизсеңер болот деп. Бирок аны алар кабыл алабы, кабыл албайбы дагы маселе. Жакшы. Акыркы суроомду узатайын, ошону менен талкууну жыйынтыктайлы. Негизи ушул болуп өткөн шайлоо өттү, шайлоонун эртеңи болду. Шайлоо негизи ачык, айкын, таза өттүбү? Жок, ачык, айкын, таза өткөн жок. Мен дагы бир жолу кайталап кетейин. Утулуп калган талапкер катары эмес, шайлоодо биринчи жолу катышып жаткан саясатчы катары айтып кетейин. Жана бизде жакшы өзгөрүүлөр болсун деген каалоо иретин айтып атам да мен. Бир жакшы нерсе. Дагы бир жолу айтайын, урматтуу кыргызстандыктар. Дебатка чыкпаса, силердин алдыңарга чыгып, жолугушууга барып, өзүнүн программасын, идеясын айтпаса, оппоненттери жөнүндө ачуу чындыкты айтып, талашып, тартышып, күрөшпөсө, анан акча менен келип алган адамдардан эч нерсе жакшылыкты күтүүгө болбойт. Силердин жашооңор өзгөрбөйт. Урматтуу кыргызстандыктар, мен силерди түшүнүп турам. Силер эч кимге ишенбейсиңер. Мүмкүн мага деле ишенбейсиңер. Ушунча жылдан бери саясатта жүрөт, же бир кыйратып кызматка барбайт, же кыйратып бир мандатты ута албайт деп. Мен принциптерим үчүн мен бүгүн чоң кызматка дагы шайлоону да ута албай жүрөм. Сиздер ойлоп атасыздарбы? Мен ушул шайлоого чыкканда ар кандай сунуштар, ар кандай баягы сүйлөшүүлөр болбойт деп. Болот. Бирок мен сиздерге ишенип бүгүнкү күнгө чейин мына саясатта жүрүп, бүгүнкү күнгө чейин алдыңарга чыгып, ойлорумду, баягы идеяларымды сунуштап келе жатам. Көптөгөн сунуштар болгон. Сүйлөшөлү, андай кылалы, мындай кылалы, акчаңды берели, кызматыңды берели деп. Бирок мен кыргызстандыктар, мен сиздерге ишенип келе жатам. Акыркы 15 жылдан бери көптөгөн саясий процесстерге катыштым, көптөгөн шайлоолорго катыштым. Мен принциптерим үчүн, сатылбаганым үчүн, мына мен бүгүн дагы шайлоодон утулуп, бирок алдыңарга чыгып айтып атам. Жашоо өзгөрүш керек, Кыргызстан өзгөрүш керек, кыргызстандыктар өзгөрүш керек деген катуу баягы чакырыктарды жазып жатам. Президентке да кайрылып кетким келет, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Парламент бул 5 жылдык эле задача эмес, эптеп ушу келип биздин сөздү уксун. Парламент бул мамлекеттин 10, 20, 30 жылын аныктай турган жаңы адамдардын, жаңы саясатчылардын, кадрларды өстүрө турган бул чоң мектеп. Сиздер кеткенден кийин дагы 20 жылдан кийин мамлекетти бирөө башкарыш керек да. Кандай адамдар башкарыш керек? Билимдүү, принципиалдуу, эл аралык деңгээлде сүйлөшө билген адамдар башкарыш керекпи? Же бир баракты жөндө окуя албаган адамдар башкарыш керекпи? Бул мамлекетти талкалайт да, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Сиз аны түшүнөсүз да. Ооба, башкарып атасыз, баары сонун, курулуп атат, салынып атат, баары жакшы. Бирок 10 жылдан кийин эмне болот? 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин эмне болот? Сиздин миссияңыз ошол да. 20 жыл, 30 жыл, 50 жылдан кийин кыргыз мамлекети кандай болот? Сиздин бирден бир миссияңыз ошол да. Эптеп могу шайлоону өткүзүп, келе жаткан эптеп президенттикти өткүзүү эмес го. Келечекти ойлошубуз керек деген ой. Ан үчүн дагы бир жолу чакырып таштап кетмекчимин. Келерки шайлоого чейин тез арада жаңы конкуренттүү
ачык саясий күрөш менен боло турган жаңы шайлоо мыйзамын кабыл алалы. 15 жыл отурган депутаттар берсин, токтотсун, болду. Көрдүк аларды. Жакшы сүйлөп, кнопка баскандарын биз көрүп атабыз. Ооба, эл түшүнбөй жатат. Бирок сиз түшүнүп атасыз, урматтуу президент. Биз саясатчылар түшүнүп атабыз. Токтотуш керек. Башка жаңы адамдарга мүмкүнчүлүк бериш керек да, ачык саясий күрөшкө шарт түзүп беришибиз керек деген ойдомун. Жакшы. Сиздин пикириңиз ушул боюнча эле. Шайлоо ачык, айкын өттү, таза өттү десем деле болот, бирок кээ бир жерде жанагындай маалыматтар бар, ыплас иштерге аралашкан талапкерлер. Алар боюнча чечимдер кабыл алынат. Буга чейин деле кабыл алынды. Мына 3 талапкер четтетилген да бул процесстечи. Ошондуктан жалпысынан эми дагы бир сыр айтайын, бул эми биздин парламентибиз азыркы убактагы жалпы коомдун күзгүсү, жагдайы ошондой экен. Шайланып келди, элдин тандоосу, муну биз сыйлайбыз. Жакшы. Убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен талкуу берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү болду. Аны мен Кымбат Турдубекова алып бардым. Политклиника медиасынын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.